Салам алейкум, урматтуу достор. Барыңарга салам алейкум. Кухонный разговор. Достор, бир кыйындыгыбызды бир мактанып кетелик. Эми жаман элбиз эле деп жаман эл болуп калбайлык, андан ары жаман эл болуп жазып атабыз, эми жаман эл болдук деп. Бирок жакшы жерибизди бир айтып кетейин достор. Мен могу казакский сайтта көп биздикинде Facebook'unda друзьямын да. Ошо казактар биз менен аябай сыймыктанып атышат. Казактарда деле биздей болуп атат, бирок аларда государствосы жардам берип атат. Каждыйына 42 000 теңгеден пособие берип чыгыптыр, суда берип чыгыптыр. Дагы беребиз деп ушинтип атат. Бизде кыргыздар болдуга эмнеге таң калып атат? Институт волонтерство дегенди ачышты дейт кыргыздар дейт. Институт волонтерство дегенди кыргыздардан үйрөнсөк болот, весь мир дейт. Анткени дейт, бийлиги крахка келди дейт, дефолт болду, бийлиги тамтырап, эмне кыларын билбей калды дейт. Ошондо бизнесмендер, звездалары дейт, блогерлери, олигархтары, политиктери, даже вор в законеси дейт, анысы дагы элге жардам берип жүрөт дейт. Ушундай сплоченный эл экен дейт кыргыз. Кыргыз өлбөйт дейт, кыргыз эч качан жоголбойт дейт. Казактар биз да кыргыздардай бололучу деп ушинтип казакский сайттарда жүрөт. Аябай эме болдум, жүрөгүм жылыды. Кыргыз элине ушул бийликке, макул бийлик айтат элек да, ушу кыргыз элин ушундай жакшы эл экен да. Ушундай эле эме кылып алсаңар болмок экен да. Эл менен бийлик такыр экөө, эл башка, бийлик башка болуп калбадыбы? Экөөндө такыр взаимосвязь болбой калбадыбы? Достор, биздин элибиз сонун эле экен, ынтымагыбыз бар экен. Когда надо ынтымактуу эле болуп калат экенбиз, оштук, анан бөлдүк деп эле бөлүнө бербей. Мисалчы, эл чүйлүк деп эле бөлүнө бербейт экенбиз, аныбыз бар экен. Баарыбызда Манастын руху бар экен. Молодцы, барыңар элге. Эми могу бийлик жөнүндө айтып кетелик. Бийлик жөнүндө. Бийлик. Элдин канын ичти. Айтып эле атабызсан, Ошону жана айткандан кийин, мисалы, көчө жетегиздик бала чыкпадыбы, айтса кайра эме кылышпадыбы? Кечирим суратпадыбы? Ошо кечирим сураткан адамдарга жолуңар болсун, ошолорчу. Ошолор. Мен билем ким экенинчи. Мага деле келишкен, кечирим сурабай койгон бар го деп. Ушундай да. Кыргыздын душманы көп экен. 1000 киши өлдү. Бунун үчүн бирөөңөр жооп бересиңер. Обязательно бийлик баарыңар жооп бересиңер. Бийликте азыр ким отурат, ошонун баары жооп бересиңер. Независимо, ты президент, ты айыл өкмөт, бүт баарыңар жооп бересиңер. Независимо, народный суд болот. Мени өлтүрүп салсаңар, уже эл ойгонду башкалар деле кылат. Народный суд болот уже. 1000 киши болгондо, Роудда 10 убийство болуп, 7-өсү ачылып, 3-ü ачылбай калса эле начальник Роудга выговор бере беришет. 3-ü ачылбай калыптыр. Ошол себептен, достор, моңча өлгөн киши бул бийликтин шалакылыгы, бул геноцид. За бездействие властей, геноцид. Биякта деген власттыкы дагы бар. Боронов айтып атат, мына дейт, элдер өзлөрү маска кийбей минтип жүрүп алды дейт. Жолдош Боронов, мен сизге айтып коеюн. Абылгазиевдин өкмөтү кетип, силер кеткенде, силер кабыл алып, тигин узатканда, өбүшүп, жытташып, ошондо аппарат эле турду, өкмөт эмес бул. Аппарат эле турду, өкмөттүн аппараты 200 киши турду, бирөөңөрдө маска жок, бир эле кызда маска бар экен арасында, карадым. Силер ушинтип бизге эме көргөзүп атып, биз жок экен, булар өзлөрү коркот эле да, булар өзлөрү минтип жүрсө, бул жок экен деп жүрүп алдык. Анан айрым саясатчылар кайра бир эле жолу айтпай, бул коронавирус деген международный аферизм, бул международный бир игра, анан тигиндей мындай, бул оору жок оору деп атып, аны да көп эл ээрчип кетти. Ушинтип эл да ишенбей койдук, действительно аягында. Эми биз биринчи эл ишенип эле 2 ай биз койду, корого камагандай эле камап койбодуңарбы бизди?
камап коюп биякта 640 миллион долларды кашкырдай жеген турбайсыңарбы? Эми кандай кылалык? Бизден эмне күнөө? 2 ай камал дедиңер. Отурбадык буйда. 2 айда. Анан достор, в общем, кыргыздын душманы өтө көп экен. Биздин могу партияга, коомго, чоң азат деген коомго, кыймылга ушундай каршылык, карама каршылык көргөзгөндөр толтура болуп атат. Бизге ушак ыргытып кетип атат, акча тууралуу эчтекеси бүт калп. Каждый бизге тийишпей, каждыйыңар өзүңөрдүн, мисалы, Сооронкулова өзүнүн партиясын карасын, бизге тийишпей. Мисалы айткандачы. Мелис Аспеков өзүнүн партиясын крутой высший кылып алсын, бүт бар ошо мекенчил эле деп калсын. Чоң азатка тийишпегиле. Мени эмне эле мындай көп суроо болуп кетти. Манас жок дедиң эле, анан кийин чоң азат деп калыптырсың дейт. Ооба, мен манас жок деген эмесмин. Манас же ыр эмес, же жомок эмес дегем. Эпос. Ыр эмес, же жомок эмес дегем. Анын баарын эме кылып коечпайбы? Гес. Ыр эмес, же жомок эмес дегем өзүм. Десем мени бир Кыргызстандан билбейм бир 100 миңдеген киши каргады да. Анан кой бул Манасты окуйнчу деп 7 осуятын окудум, эчтеке таппаган жокмун, 7 осуятын булар жазыптыр көрсө. Анан ушинтип бүт Манас жөнүндө исторический фактылар эмне бар деп ушинтип отуруп анан Манасты изилдеп бүт баарын билип монткенден кийин анан чоң азат чыгат экен да. Манас эмнеге Манас чоң азатты за то, что он возглавил Манас дейт. За то, что 3 кыргыз элди чогултуп келип бир чоң азат кылган дейт. Каганат кылган дейт. Каганат. Азыр биз кыргыз бириксек эле каганат болуп кетебиз. На самом деле ушул кыргызды каганат эле кылыш керек экен. Илгери мына Лондондо метросунда турат азыр кыргызский каганат деп бүт Сибирь, бүт Ташкентке чейин кыргызский каганат деп турат. Биз азыр кыргыздар бириксек эле каганат болобуз. Мына биз бириксек эле мисалы өзүбүздү багып отосуп да, мисалы мына көчө 22 эме келген. 22 беременный, анан жана эмелер 22 медикти тосуп алдык. Бизде Москва чоң азат кайрылыптыр, Аликбек Жекшенкул Байкевский. Ушундай бизде медик эмелер чоң азаттар бар десе, базар жок деп эле кетириптир. Медиктер болсо давай депчи, эмелер болсо деп жардам бериптир. Аликбек абабызга да чоң рахмат. Анан мындан ары да чоң азат Москвадан эртелеткенде эметебиз, чоң азат Москва кайрылгыла достор. Анан көчө тозуп атсам, бир самолеттон бир 4-5 тонна эме дары келди. Ушунун баарын ошо посольство России баары биригип алып, посольство Жекшенкулдуку бүт мигранттар баары биригип алып, дарыларды салып атышат бияка. Жумасына 8 тонна дары келип атат. Рахмат ушул мигранттарга. Мигранттар эле бизде эме кылат. Боронов 5 тонна дары алып келип алыпмы? Каяктан эле? Белоруссиядан беле? Кайра 5 тонна алып келип да, биякта деген жума сайын 10 тоннадан дары келип атат мигранттардан. Ушу жана гепарин эме жана клексан деген мен де билип калдым ушучу. Уже канча кишиге ушу дарысын биз эле чоң азат 5 мүшөк, чоң мүшөк дары алып туруп, бүт барын адресаттарына ушул сурагандарына бер салдык. Кудай буйрса эмдиги жумада да келет дары. Ушинтип эле үмүттөсүндөй. Ошо достор, бир туралык чоң азатка бир турула, чоң азатка ким турбайт? Бул кыргыз турбайт. Кыргыздын душманы турбайт, то есть. Кыргыз эмес, кыргыздын душманы турбайт, уруулар турбайт. Анан кайдыгер адам чоң азатка бирикпейт. Чоң азатка бириккеле баарыбыз бир туралык. Азыр бир турсак, бизди не то что Казахстан, мисал чоң азатты деген Белоруссияда сүйлөшүп атышат, Украинада сүйлөшүп атышат, Москвада сүйлөшүп атышат, Америкада сүйлөшүп атышат, Малайзияда сүйлөшүп атышат. Анан кыргызды давайте биз мындай кылып коебуз, бүт жерде сүйлөгөндөй кылып. Бир 95% киши чалып алып акыл үйрөтөт. 95% давай кеттик деген эч ким жок.
келгилечи биринчи чогулалычы мына офиске чогулалык же бир жерге ушул мына ушундай деле чыгалык анан эме кылып турабыз жанакы прямой эфир. Достор, биригелик, бириккенде бизден чөткү тарыхта алып калчу эл экенбиз. Бизден кыргыздардан Султан Бейбарс деген